Кудайдын ысымы менен. Экинчи телеканалдын фильмдерди жана сериалдарды өндүрүүчү тобу тартуулайт. Периште. Сценарийдин автору Алиреза Каземипур. Хасан Джохарчи, Мариям Кавиани, Бахаре Афшар, Мортеза Зарраби, Реза Таваколи, Фатиме Голами, Илья Шахидипар, Сорая Гасеми. Койгон сүрөтчү Мухаммад Ганжали, костюмер Нази Партавзаде, гример Навид Фарахмарзи, программист Мехти Гапани, режиссердун жардамчысы Акбар Насири, сценарий боюнча режиссердун жардамчысы Арзу Никпур, атайын эффекттер боюнча адис Мохсен Урзбехани, визуалдык эффекттер боюнча адис Амир Реза Мотамеди. Титрлер Сасан Таваколли Фарсани, сүрөтчү Мухаммад Фогани, композитор Ария Азименизад, топтоштурган Амир Адиппарвар, өн режиссеру Махмуд Хорсан. Тасмага түшүрүүчү топтун жетекчиси Шахрам Данишпур, Хасан Хезрабади, өн оператору Реза Кешаварс, койгон оператор Эсфандияр Шахиди, долбоордун аткаруучусу жана продюсери Рамин Аббасизаде, режиссеру Алиреза Афхами.
Кечиресиз доктор, азыр анын абалы кандай? Начар, ал комада. Аны сиз сүздүңүз беле? Ооба. Доктор, ал жашап кетеби? Билбейм, мырза, менин ишим көп. Бул жол кырсыгы. Коргоо бөлүмүнө чал. Аны тиги мырза сүзгөн. Жаңы эле алып келген аялды сиз сүздүңүзбү? Муна камсыздандырылганбы? Ооба. Анда анын өлүмүн тилейм. Эгерде ал тирүү калса, сенде чоң маселе болот. Менин тайкем менен да дал ушундай окуя болгон. 5 жыл бою ошол иштен кол бошогон жок. Жабырлануучу бир жагынан тайкемди жемелечү, экинчи жагынан дарыланганга акча алып, улам соттук ишти кийинкиге калтыра берди. Акыры 2 жылдан кийин сот келтирилген зыяндын толук компенсациясын төлөп берүү тууралуу өкүмүн чыгарды. Камсыздандыруу компаниясы 2 жыл илгерки авария болгон жылдагы баа менен төлөп берерин айтты. Ал эми ортодогу айырмасын тайкем төлөшү керек эле. Кыскасы, сен тынчыңды албайын. Тайкем компенсациянын жарымын төлөп, дарыланууга кеткен чыгымдын баарын өзүнө алууга туура келген. Жана бул ишке өмүрүнүн 5 жылын кетирди. Муну мыйзам талап кылууда дешти. Эгер тиги киши өлүп калганда, чыгымдын баарын камсыздандыруу компаниясы төлөп бермек. Ошондуктан анын өлүмүн тилейм. Эми сакчыларды чакыр электе, сен бул жерден кетип кал. Аны ооруканага алып келгениң эле көп нерсени түшүндүрөт. Дагы эмне кыла аласың? Кетип кал. Эмчи айымдар да бош эмес, байкашпайт. Дагы эмне кыла аласың? Кетип кал. Сакчыларды чакыра электе кетип кал. Башка эч нерсе кыла албайсың. Кетип кал деп атам. Кетип кал. Кетип кал. Башка эч нерсе кыла албайсың. Кетип кал. Сакчылар келе электе, кетип кал. Бол. Кетип кал. Эки кулагыңды тең ачып, мен айткандарымды уккун, мырза. Мен эч жака кетпейм. Мен качкым келсе бул жака такыр келбейт болчумун. Азыр болсо чын дилимден ал аялдын сакайып кетсин тилеп отурам. Жада калса мен бүт өмүрүм, жана байлыгым кетсе дагы. Сен мени түшүндүңбү? Ооба, түшүндүм. Бирок кийин өкүнүп калсаң, мен сөздөрүмдү эстээрсиң. Раначан, кечки тамакты алып келейинби? Билбейм. Балким Бекзат ага жакында келбейт. Мүмкүн бир нерсе болгондур. Болбосо ал чалып же кандайдыр кабар берет эле да. Ой, коркпо, эч нерсе деле болгон жок. Бекзат аганын биздикине конокко кечигип келмей адаты бар. Раначан, уюлдук телефонуна чалып, кайда кармалып жатканын сурачы. Мен чалгам, ал жооп бербей жатат. Сарсына болбой эле койгула. Балким кандайдыр иштер чыгып калгандыр. Же бир чогулушта кармалып жаткандыр. Эмне деп жатасың?
түн жарымда кайдагы чогулуш экен? Кечир Махназжан, кечирчи. Мен анын эрте келишин абдан сурангам. Мен билем Ранажан. Бекзат ага негизи эле бизди теңине албайт. Өзүңөр билгиле, Кудай үчүн антип айтпагыла. Бир нерсе болгонун жүрөгүм сезип турат. Бул Бекзатко дейм. Алло? Салам. Сен кайдасың? Сиз билесиз Захра ханым, менин жетекчим жубайым болгону кандай жакшы. Эмне болду? Мен эс алууга чыгышым, кайра келишим, жумуш боюнча такыр маселем жок. Эмне болду? Ага Хаммет, үйдө ким кожоюн? Сизби же жубайыңызбы? Меникини түшүнүктүү да. Апа, Ооба. ал мени үйдө укпаса, мен аны жумуштан кыйнап коем. Же маянасын кыскартып, же командировкага кетирип жиберем. Мына ушундай туура. Бирок бул үйдүн кожоюну баары бир менмин. Макул, макул. Байке, экөөңүздөн кимиңер көп акча табасыңар? Акылдуу. Албетте жетекчи акчаны көбүрөөк табат да. Жолушканча. Эмне болду Ранажан? Ал кайда экен? Хамет, сени бир мүнөткө мүмкүнбү? Апа, эмне болду? Мен билбейт экенмин. Ал тирүү экен. Ал комада деп айтты. Эсине келеби жокпу белгисиз. Бекзат өзү кайда экен азыр? Ал азыр ооруканадан полицейскилер менен жол кырсыгы болгон жерди көргөзгөнү баратыптыр. Аялдын жанында документтери, эч нерсеси жок экен. Алар ошол жерге түшүп калды деп жатышыптыр. Оксаң, биз бул жөнүндө эптеп Захар ханымга айтышыбыз керек. Анын жүрөгү оорукчан Хамет. Кудай сактасын, мен корком. Жок, аны коркутпай мен өзүм акырын айтам. Башка айла жок. Кандай болгондо да мен азыр ооруканага барып, тиги аялдын жанында болушум керек. Эмне, Бекзаттын үйгө келбейт бекен? Жок, Бекзатты камакка алышыптыр. Эртең биз үйдүн документтерин алып сотко күрөөгө коюп Бекзатты бошотушубуз керек. Рана, бир нерсе болду. Үйдүн документтери кимге катталган? Атамдын атына, урматтуу сот. Бирок ал кайтыш болгон. Коргоо бөлүмүнөн анын өлүмү тууралуу күбөлүктүн түп нускасы сиздерге берилип, ишке тиркелген. Абдан жакшы. Туура. Жабырлануучунун абалы такталганча үйдүн документтери бул жерде күрөөдө калат. Баса, сиздин унааңыз кармалды. Мамлекеттик автоинспекциянын токтотуучу жайында болот. Бирок урматтуу сот, ал менин унаам эмес. Ал мен иштеген фирмага тиешелүү. Ал мааниге эмес, баары бир машина боюнча эксперттик жыйынтык чыгарылмайынча камакта болот. Ой, салам. Салам. Кандай болуп калды? Өзгөрүү жок. Дагы эле жандандыруу бөлүмүндө. А сен кайда? Өзүмдү жаман сезип бир аз таза аба дем алайын дегем. Анын жакындары, туугандары келиштиби? Эмне үчүн кеч анча кеч чыктың? Мен айттым го. Жумушта иштерим бар болчу. Мен күнөөлүүмүн. Сенин келишиңди суранбашым керек эле. Сен абдан чарчасаң керек да. Жок.
Бирок чарчаган деле эмес болчумун. Ал жөнүндө ойлонбо Бекзат. Буйрса баары жакшы болот. Кече мен абдан сак болчумун. Так жол кырсыгынын алдында кызыктай үн уктум. Карышкырдын уулуганына окшогон үн. Анан барып аялдын кыйкырганына окшоп кетти. Үн жолдун сол жагынан ээн калган жактан угулуп улам жакындагандай сезилди. Мен карап эч нерсе көрө албадым. Анан бир убакта ал кыздын машинанын көздөй чуркаганын көрдүм. Жолдун так ортосунда. Мени карай чуркап келе жатты. Балким ал бир нерседен качып келе аткан болсо керек. Мен эмне болгонун түшүнбөй калдым. Ал кайдан пайда болгонун билбейм. Ал тарапта такыр үйлөр жок Рана. Түн ичинде ал жакта тиги кыздын эмне кылып жүргөнүн билбейм. Үйгө барып эс алып келчи. Мен бара албайм. Бул жерден алыс кете албайм. Анда мен барып 1-2 саат эс алып келейин. Эмне болсо да мага кабарлап тур. Макул. Көрүшкөнчө. Кечиресиз мырза, сизге эмне керек? Кечиресиз. Бул кыздын абалы жакшы боло элекпи? Бул жерге кирүүгө болбойт. Чыгыңыз. Чыгыңыз. Угуп жатам. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, Тахири мырза? Мен бүгүн жумушка чыкпайм, Ферхондайым. Суран, жолугушууларды жылдырып койгулачы. Бүгүн директорлор кеңешинин жыйналышы болот. Суфи мырза 2 рет чалып, сиздин чогулушка келишиңизди өтүндү. Суфи мырза кайра чалып жатат. Мени жол кырсыгына кабылып бошобой атат. Келе албайт экен деп айтып коюңуз. Сыртка чыгып сүйлөшүңүз. Тахири мырза, эч нерсе болгон жоксузбу? Мен эч нерсе болгон жокмун. Бир нече күн ишке чыкпай калышым ыктымал. Саламатта болуңуз. Кечиресиз. Рана, бир нерсе күйүп жатат. Өзүңдү эмне кылып жатасың, кызым? Кебетеңди карачы. Эгерде ал кыз өлүп калса, биз эмне кылабыз, апа? Эмне үчүн жамандыкты айтып жатасың? Кудай буйруса ал өлбөйт, ал айыгып кетет.
Эмнеге ыйлап атасың, кызым? Көз жаш менен сен ага жардам бере албайсың да. Биз эмне кылабыз, апа? Мен коркуп жатам, апа. Балким анын балдары бардыр. Эгер ал өлүп калса, балдары энеси калышат да. Рана, түшүнүп атасың. Сен азыр баардыгына үмүт беришиң керек. Минтип отурсаң, сен байкуш Бекзатка зыян гана алып келесиң. Апа, билесиңерби Сахан не деди? Тиги аял эгер өлүп калса, жаны келип мени коркутат деди. Эмне деп былжырап жатасың? Ал өзү менден сурады. Ал эмне деп жатканын өзү түшүнгөн жок. Экинчи мындай болбогон нерсени сен укпайын. Бар бөлмөңө кет. Менин курсагым ачты. Тамак жок. Бөлмөңө бар. Уруксат бермейже чыкпайсың. Апа, тиги аял эми өлүп калабы? Жок, жок. Ал өлбөйт. Айыгып кетет, балам. Эгерде ал өлүп калса, сенин атаң атайын өлтүрөйүн деген эмес да, өч алгыдай. Адамдар өлгөндө алардын жаны Кудайга барат. Кудайдын уруксатысыз алар эч нерсе кыла алышпайт. Түшүндүңбү, балам? Сахараны сени коркутуш үчүн гана айтты. Сен аны укпа. Бөлмөңө барып сабактарыңды оку. Бар, бара кой. Рана, Кудайга ишен. Сен бул үйдүн каранысың да. Өзүңдү колго алышың керек. Эсиңе келчи. Тур. Барып 2 рекет намазыңды окуп, Кудайдан жардам беришин сурам, балам. Тура кой, кызым. Тур. Бара кой эми. Саламатсызбы, доктор? Мен жандандыруу бөлүмүнөн тынчыңызды алып жатам. Жол кырсыгына кабылган 7-керөөтөй кыз менимче эсине келе баштады окшойт. Жарыкты сезип көзүн ирмеп кыймылга келе баштады. Ооба. Саламатта болуңуз, көрүшкөнчө. Кечиресиз, мен ал кызды сүзүп алган адаммын. Ал эсине келдиби? Ооба. Демек анын абалы жакшы да. Азыр болгону комадан чыкты. Аны көрсөм болобу? Жок, болбойт. Ал азыр эмне болуп жатканын жакшы түшүнбөйт. Эртең аны палатага отурут. Ошол жактан көрө аласыз. Макул. Чоң рахмат сизге. Эч нерсе эмес. Аллага шүгүр, ал эсине келди. Бирок ал эмне болуп атканын азыр жакшы билбейт, сөздү түшүнбөйт. Анын дарыгери менен сүйлөштүңбү? Эртең менен ооруканага келет. Азырынча күтүш керек. Анда үйгө кел, бир аз эс алып аласың. Санитарлар бүгүн түнгө кал дешти. Дары же дагы бир нерсе керек болуп калышы мүмкүн. Сен тамактан элексиң да. Бир нерсе жеп алам, сарсана болбо. Апама салам айт. Макул, көрүшкөнчө. Бейпилтүн. Эсине келиптирби? Ооба. Кудайга шүгүр. Кудайга миң ирет рахмат. Бар эми, кызымды алып кел. Уруштуң эле жайгарып кой. Кечки тамак даяр. Макул, апа. Көрсөт мага, кандай бети жок менин кызымды майып кылды.
ушул жерден азыр мен аны Тынчтаныңыз мырза, бул оорукана. Бейтаптардын тынчын алып жатасыздар. кантип тынчтанам? Кызымды сүзүп майып кылып жатса, 4 күндөн кийин тою болмок. Кудайга жагат деп ойлойсуңарбы? Уятыңар кайда? Бул кайраттуулукпу? Машина айдаганды билбесе, эмнеге машинаны айдайт деймин да. Болгон мага аны көрсөткүлө, мага көрсөткүлө. Кызымды майып кылган адамды мен көргүм келет. Өз көзүм менен көргүм келет. Түшүнөсүңөрбү ошону? Мырза, ушул сүзгөн. Кем? Тигини. Кана. Тигини. Кана мен көрөйүнчү. Бергенде Мырза. Билесиңби? Ал менин кызым. Ал 4 күндөн кийин той болмок. Ал чырактай кызым билесиңби? 4 күндөн кийин. Кайсы бетиң менен машинаны айдап жүрөсүң? Кайсы бетиң менен машинаны айдап жүрөсүң? Бергенде мени коюп жибердиле. Кечиресиздер, доктор келе элекпи? Жок, ал түштө келем деп айткан. Жол кырсыгына кабылган кыз өзүн жакшы сезип калдыбы? Ооба, ал толугу менен эсине келди. Чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Өтүңүз. Бул Акбари мырзанын сүрөтү боюнча жыйынтык. Басып чыгаргыла. Ранажан, сизге көз тийген. Жолдошуң үчүн көз тикен өрттөшүң керек. Сиздин кайрадан жолуңуз болду. Эгерде анын кандайдыр бир мүчөсү жабыркап же сөөгү сынса, убактылуу жумушуңузду, үй бүлөңүздү унутуп туруп, анын иштери менен алектенип жүрмөксүз. Маселе го маселе. Бирок адамды ыйманы кыйнап баштайт. Ал өзүн кечире албайт. Ооба, туура. Ошон үчүн мен уну айдагандан корком. Басар Аначан, сен кече жокто, бул жерде киши абдан көп болду. Нахитжан болсо тез эле жинденип баарыбызга кыйкырып баштады. Кудай үчүн кечиргиле, андай боло берет. Бүгүн баарына жетишем. Абдан жакшы. Анда тур. Тезирээк ишке кириш. Баса, бир аял сенин келишиңди көптөн бери бөлмөңдө күтүп отурат. Сураныч, тезирээк кир. Макул. Сен кайда ортасың? Отур, мен тамашалап койдум. Жок, балки мен кайрадан ооруканага барышым керек болуп калат. Ошондуктан стере салабыз. Ранажан, телефонго. Алло. Салам Бекзат. Ал кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ал толугу менен эсине келди. Дарыгер карап чыктыбы? Жок, анын дарыгери түштө келет. Мен жумушка барып, кайра бул жакка келем. Мен дагы түштө ал жакка барам. Макул, жолугушканча. Көрүшкөнчө. Жок, сен туура уктуң. Кат менин алдымда. Таза эмес экени белгилүү да. Бирок Тахир Насринжан Теймури менен бирге иш алып барбайт болуш керек. Ой, бардыгы бир камырдан. Саламатсызбы? Эгер ал сен айткандай эле жакшы адам болсо, анда эмнеге тиги Батирди Саламатчы. Сен өзүңдүн шефиңди коргобой эле кой. Өзгөчөлөнөт деп ойлоба. Алар бардыгы бирдей. Ойга алып эле элдин көзүнчө сүттөн акмын дешкени менен былыктын баары ошолордо жатат. Мен ишенбейм аларга айланайын. Кечириңиз. Саламатсызбы? Кайсы иште Теймур мырза менен мен бирге экенмин? Мен айттым го сиз алар менен эмес деп. Бирге эмесмин. Коркунучта эмес. Бирок кайсы иште? Бүгүн Теймур мырза турак жай комитетинин 2-блоктогу батирлерин компаниянын кызматчыларына 20% кымбаттатылган бата сатылары жана алууга 4 ай кеч даяр болоору тууралуу жаңы токтомду бекитти. Анан? Бүгүн болсо Закири айым сизди Теймури мырза менен бирге экениңиздерди айтты. Эмнеге Закири айым андай деп ойлоду? Анткени Теймури мырза сизге батирди эски бата сатты. Андан кийин гана жаңы токтомду киргизди.
Демек мен Оз Басырыкты алып унчукпай калыптырмын. Ооба. Башкача айтканда Закир айым ошентип айтты. Анткени ал сизден мурда тизмеде турган. Менин алдымда турат деңизчи. Башкача айтканда артыкчылыгы бар. Анын 4 баласы бар. А сиздики 2. Тезинен Теймур мырзаны таап, мага келсин деп айт. Жаңы токтомду да ала кел. Мен карап көрөйүн. Ал кагаз салуучу Мукабада. Теймури мырза алыска кеткен. Бир нече күндөн кийин келет. Сиздин уруксатыңыз менен. Салам. Салам. Эмнеге мынча кеч? Тыгыңа кармалып калдым. Жүр, дарыгер күтүп калды. Жол кырсыгы абдан катуу болду дегенсиз, туурабы? Ооба, доктор. Абдан катуу. Чынында мен аны сүзүүгө бир нече секунд калганда көрдүм. Анын абалы начарбы, доктор? Жок, баары жакшы. Кызык. Сиз катуу сүздүм дебедиңиз беле? Бирок ага карабастан өтө деле коркунуч жок. Ал сүйлөй алабы, доктор? Сүйлөй алат. Баарын түшүнөт. Кадимки биз жасаган кыймылдарды жасай алат. Абалы жакшы болгондуктан биз аны бөлмөгө котордук. Бирок өкүнүчтүү бир маселе бар. Бул кыз толугу менен эсин жоготкон. Анын эсинде эч нерсе жокпу? Эч нерсе. Жада калса аты дагы. Ошондуктан эмдигиче туугандарын таба алган жокпуз. Film İran İslam Respublikasının Kırgızstandагы elçiliginin алдындагы madani өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен Oljo Production студиясында кыргызчаланды. Өн коштогондор: Нургазы Калдаров, Шаршегүл Аманова, Айгерим Намазбекова, Эрхан Нурланов, Жаңыл Чыңгышева, Жаңылай Исакова, Нурлан Саритинов, Айпери Жороева, Гүлнара Ишалиева, Аман Мамбетакунов, Чыңгыз Мырзаев, Нурлан Разакулов жана башкалар. Фарс тилинен орус тилине которгон Асия Исабаева, орус тилинен кыргызчага которгон Жанара Сатарова, өн коштоонун режиссеру Нурланбек Камчыбеков, Марс Түгөлов, көркөм жетекчи Нурлан Разакулов.